Өзгөн районунун Куршап айылында аялына келип жүргөн кишини бычактады деген адам кармалганын облустук милициядан билдиришти. Буга чейин окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Кадрдан бир киши экинчи кишини жылаңалаштап түркүгө байлап алып сөгүп жатканын көрүүгө болот. Бутунан агып түшкөн кандан жер кызыл жаян болуп калган. Облустук милиция эки кишиден Куршап айылынын 44 жаштагы тургундары болгондугун билдирди. 13 ноябрь күнү айылдашын үйүнө чакырып бычак менен денесине зыян келтирип, электр мамычасына жип менен байлап койгон деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, окуя болгон жерге милициянын аймактык тескөөчүлөрү келген. Тез жардам кызматы чакыртылып, биринчи жардам көрсөтүлгөн. Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгү ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалгандыгы кошумчаланды. Шектүү катары Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну кармалып камакка алынды. Ал эми жабыркаган жаран ооруканада жатат. Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин мыйзамсыз ишине бөгөт коюлгандыгын УКМКдан маалымдашты. Ага көмүрдү экспорттоо менен алектенген субъектлер акчалай сыйлык үчүн жасалма документтердин негизинде бөлүм башчылардан товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды алышкан. Сертификатта 1 килограммы 10-12 сом турган БК маркасындагы көмүр 1,5 сом деп көрсөтүлгөн жана БСШ сорту деп сатылган. Башкача айтканда, документте кымбат көмүр арзан көмүр катары сыртка чыгып тургандыгы аныкталган. Мындан тышкары эки бөлүм башчы көрсөткөн кызматтардын негизинде салык органдарына касса аркылуу түшкөн каражаттардын отчетунда кирешелер системалуу түрдө кем бааланып келген. УКМК мунун натыйжасында ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрү өлкөнүн казынасына түшпөй калгандыгын айтты. Бул сертификаттарды берүү боюнча кызматтар негизинен бөлүм башчынын үй бүлө мүчөлөрүнө таандык компаниялар тарабынан көрсөтүлгөн. Мында уюштуруучу же директор болгон. Буга байланыштуу 12 ноябрда анын үйүндө жана ошондой эле ага караштуу фирмалар жайгашкан 3 даректе тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында 3 ишке тиешеси бар документтер $28,000, $1,997,000 сом жана 99,000 рубль печаттар жана кыймылсыз мүлк документтери табылган деп айтылат маалыматта. Учурда мамлекетке келтирген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. Ош шаардык соту Өзгөн шаарынын мэри Данияр Моңолдоровдун баш коргоо чарасын карап 9 декабрга чейин камакта калтырды. Өзгөн шаарынын мэри уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деген шек менен 15 ноябрда кармалган. Ал кылмыш жаза кодексинин 139-беренеси өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу боюнча айыпталып, ал гана эмес Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун ишине катыштыгы бар деп айыпталып жатат. Экс-мэр кылмыш дүйнөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жүргөндүгү айтылды. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү жарандык активистти коркутуп, Өзгөн шаардын мэринин ишин сындоону токтотууну жана аны коомчулукка чагылдырбоону талап кылган факт аныкталган. 13 ноябрда УКМКнын кызматкерлери тарабынан мэрдин кызматтык иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Азыркы учурда ал Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абак-жайында камакка алынды. Кыргызстанда соттолгон киши түзөтүү колонияларынын биринен качууга аракет кылганын жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, соттолгон киши түрмөнүн тосмолорунан өтүүгө жетишкен. Күзөт департаментинин аскерлери эскертүү иретинде бир нече ирет ок чыгарган соң абактан качып бараткан адам колго төшүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Аталган факты боюнча жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы иш козгоп, иликтөө уланып жаткандыгын билдиришти.